Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 10-чу уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Сырттан теректин боорунан илинип турган сөйкөнү көрөт. Жал куйрукту сакага айлантып, жан калтасына салат. Алаңгыча эр белдей мойноктон оргуган чаң көрүнөт. Байкап караса, карагашка аргымагы менен ашкан сулуу Гүлайым төштүктү көрүүгө ашыгып келе жаткан экен. Сырттанды көрүп, өңү же түшү экенине ынанбай кетти. Анан сөзүн баштап, бир ирет түшүнө төштүк экөөнө 6 кожо 5 эшен нике кыйганы кирип, ошондон бери ашык болуп, бул дүйнөдө көрөр бекенмин деп куса болуп, ичен жыл күткөнүн. Эмне кылаар айласын таппай, атасынын багындагы 7 баштуу сыйкырчы кемпирге көп алтын берип, төштүктү алып келүүсүн жалынып суранганын айтып берет дагы. Камынып алып, атам көктөөгө барып, берердик кылыңыз. Аркама минип, азыркы кейпиңизди жоготуп, ылжыраган таз болуңуз, дейт. Ошентип көрүшпөгөн эки ашык эрди катын болушат. Гүлайым баштыгынын түбүнөн бир тон алып чыгып, төштүккө кийгизсе, төштүк ылжыраган тазга айланат. Гүлайым аны карагашка аргымагына учкаштырып алып, жолго түшөт. Гүлайым төштүктү атасынын кашына алып барганында кубулуп таз болуп, көктөөнүн уюн багып жүрүп, уйчу кара тазды өлтүргөнү. Экөө көчкө келишет. Төштүк атка конгону мындай элди, мындай жерди көрө эле келе. Көктөө кызы менен учкашып келген тазды көрүп, аябай жини келет. Каарданып, чокмор менен чапмак болгондо Гүлайымдын энеси жетип келип, көктөөнүн атын чылбырдан алып, чыңырып, ыйлап кое бербей, ачууланып минтип айтат. Кылчылдаган какпаш, кызыңа кол көтөрсөң оңбойсуң. Таздын көөнү жок болсо, кыздын көөнү жок бекен. Талаадан кызың тапкан бул тазды намыс кылып баратасың. Кара тазга кошуп, уйчу кылып коюңуз. Мал багууга ушундай кул керек. Көктөө байбичесинин сөзүн угуп, төштүктү уйчу кылат. Төштүк кара таздан уйларын кантип айдаарын, дарыядан кантип өтөөрүн, малын кантип жайлаарын сурайт. Анда кара таз: таякты колго алып уйдайдайм. Дарыяга жеткенде керең уй кечүү башта, жорго торпок жолду башта дейм. Ошондо дарыядагы суу жоон санга чыкпай калат. Үйгө жеткенде байлаңгыр уюм байлан дейм. Уйлар байланып калат. Анан саалгыр уюм саалгын десем уйлар саалып калат. Күн батып, элдин алды жата баштаганда, көктөөнүн 3 кызынын кубанычын кандырып койсом, алар мага карынмай берет. Уй кайтаргандагы азыгым ошол май болот, деп жооп берет. Төштүк кара таздан ал жайды билип алат дагы, чертишмек ойноп чер жазууну сунуш айтат. Ошентип экөө чертишмек ойной баштайт. Таз черткенде төштүк эч бир кенебейт. Кезек төштүккө келип, тазды черте койсо, башы быркырап, жаны чыгып кетет. Төштүк малды айдап, дарыяга жеткенде баягы таз айткан сөздөрдүн бирин эстей албай, уйлар өөдө төмөн сайгактап, дарыядан кечпей коет. Төштүк жинденип, уйларды бирден көктөөнү көздөй ыргыта баштайт. Көктөө тазга жин тийгенби деп, кара таздап чакырып, кечүү башта,
деп кыйкыр деп бакырат. Төштүктүн эсине түшүп, Каратаз айткан сөздөрдү кайталайт. Дарыя дароо тушарга жетпей тартыла түшөт. Жорго торпок жол баштап, аркы өзгө түшөт. Каратаздын айтканы менен уйларды байлап, саап коет. Төштүк жалгыз көздүү желмогузду өлтүргөнү. Төштүк андан чыгып чоң сарайга туш болот. Оозуна барып карап, адамдан башкача жалгыз көздүү, төөдөй балбанды көрөт. Эс учун жыйып алгыча Төштүктүн жанына Быйтыгүң жетип келип, амандашып колун сунат да, жер астына жетип аштуу кемпирдин азгыруусу менен келгенин, жалгыз көздүү каапырга зордуктап нике кыйып, желмогуздун торунда жүргөнүн айтып, аны тындым кылып өлтүрүп, көбүнүн өчүн алып берүүсүн суранат. Төштүк ойлонбой туруп, төө мойнундай шиш темирди алып, жалгыз көздүн оолуна муштап жиберет. Көзгө темир тиери менен көздүн суусу дыркырап агат. Кенжеке аманат кылып берген кан төгөрдү сабынан кармап, айры шили ортого салат. Алты кулач ак шамшарын алып, жүрөгүнө саят. Каны оргуштап чыгат. Быйтыгүң чуркап жетип, кочуш менен чеңгелдеп, 3 жолу жутуп, үшкүрүп жиберсе, оозунан көк түтүн чыгып кетет. Өрттөп, гүлүн сапырат. Ошентип, жалгыз көздүү желмогуздун өлгөнүн бир да жан билбей калат. Быйтыгүң Төштүккө ыраазычылыгын билдирип алкайт. Төштүк Көктөөнүн кызы Гүлайымды алганы. Арадан күндөр өтүп, Көктөөнүн кызы Гүлайым артыкча жакшы алмадан 3-тү таап алат. Таң атып, жерге жарык тийип калган маалда ак жоолукка түйүп, булакка алып барып салат. Ал алма менен жоолукту Көктөө кармап алып, таң калаттагы, эл журтун жыйнайт дагы, алманын жөнүн билгиле деп, каарын салып калайыкка кабар берет. Эч ким билбей турганда Көктөөнүн катыны жанына келип калат. Анда Көктөө бул алмалар кайыбынан кабылды. Башка алмасынын бар жогу калбай эзилди. Ортоңкусунун орто жери эзилди. Ал эми кичи алманы карасам, жегенге ылайык болуп, бышып калган тап экен. Ушуну жоруп берчи, дейт. Анда кемпир, эрдигиң калың дагы, эсиң жок. Эзилген алмаң улуу кызың Урпайың. Эрге тийбей жүрө берип кемпир болуп калды. Ортончу кызың Булбулбек өзү да тие албай жар төмүрү калды. Кичүү кызың Гүлайымдын убагы келди. Үчөөнө 3 алманы берип, саңгарадан союп, кулак угуп көз көргөн жердеги элдин баарын чакырып, чубатууга салып, алма менен бир урганын сокур, чолок, жинди, төкөр болсо дагы күйөө деп табалы, дейт. Ошентип Көктөө анын акылына макул болуп чубатууга салат. Улуу кызы Урпайым кандын уулу Канбачаны урат. Ортончусу Булбулбек Бектин уулу Бекбачаны урат. Кичүү кызы Гүлайым жыйылган элди кайра-кайра чубатуудан өткөрсө да, бирөөнү да бучкагына теңбей жатып алат. Анда Көктөө жер бетиндеги бир да жанды койбой чакыртып келүүсүн буйрук кылат. Бул кабарды угуп 4 Маамыт дагы келет. Жертиң шаар Маамыт уйгайтарган таздан башка баары келгенин айтат. Тазды да алдырышып чубатууга салат. Гүлайым тазды тандайт. Эл чуулдап, жаңылып калды деп кайра чубатуу кылса, кайрадан Төштүктү тандоодон кайтпайт. Көктөө жинденип турганда, аялы кыздын көөнү болуп жатса, тандаганына тийсин деген кебин айтат. Ошентип, улуу кызы Канбачага, ортончусу Бекбачага, кичүү кызы Тазга турмушка чыгат.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Исаналиев.